Дубайга семинарга барып калдым. Блогер миллионниктер, даже баарыбызга белгилүү болгон Рианна менен биргеликте иштешкен эксперттин выступлениясын угуп атамын. Ал айтууда, эгер сен предприниматель болгуң келсе, сөзсүз сен блогер болосуң. Ар бир тартылган роликтериңде адамдардан эмоция чакырасың. Эмоция дегенде бир роликти көрүп адамдар сени жакшы көрүшү мүмкүн, экинчи роликти көрүп сага кыжырланышы мүмкүн. Оң терс ар түрлүү эмоцияны сезиш керек адамдар. Эгер эмоция сезсе, алар сиздин роликтериңизди көрөт, лайк басат, поделиться кылат, сиздин брендиңиз, сиздин бизнесиңиз таанымал болот деп атат. Чындап эле азыр карасаң, Рианнанын ар бир роликтеринде өзү чыгат, өзү тартат. Рианна дүйнөлүк жылдыз, ал тартпай деле койсо болот, анын бизнеси жүрөт. Бирок Рианна азыр миллиардер айым болуп атат. Миллионер эмес, миллиардер. Потому что TikTok Reels'ге